Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Жыл сайын декабрь айында эки залкар бирерди эскерүү иш-чараларын өткөрүп келебиз. Бүгүн да ошол залкарларды дагы бир жолу даңазалап, элге калтырып кеткен көөнөрбөс эмгектерин, эртиктерин эске салалы деп турабыз. Эмесе 8-Б классынын окуучулары даярдаган онлайн тарбиялык саатына кош келиңиздер. 4 декабрды Манас күнү деп белгилеп келебиз. Манас кыргыз рухунун туу чокусу деп Чыңгыз Айтматов таасын айткан экен. Бүгүнкү күндө биз Манастын урпактары болуп калганыбызга сыймыктанабыз. Декабрдын 12-си. Бул күн эстен кеткис, унутулгус күн. Себеби поэзиянын алпалык Лосмонов аз жашаса да саз жашап, көөнөрбөс чыгармаларын элине калтырып, оору менен алышып жатып 35 жаш курагында дал ушул 12 декабрда жарык дүйнө менен кош айтышкан. Бир залкарды жоготтук деп элдин кабыргасы кайышып турганда, элибиздин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов ушул күнү жарыкка келген. Бүгүнкү тарбиялык сааттын темасы да бекеринен эки залкар бирердин баянын айтып даңктайлы деп коюлган жок. Манас чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган, кыргыз элин душмандардан коргогон баатыр эр болсо, Алык Лосмонов поэзиянын алпы. Ал эми Чыңгыз Айтматов кыргыз элин дүйнөгө дүңгүрөткөн жазуучу болгон. Сейтектин чоңоюшу. Баяйдай катын ай жүрөк, аты Сейтек баланы, бир адамга билгизбей, бир адамга көргөзбөй, болот эшик сарайга, бул жолу жок далайга, мойнуна тумар тактырып, алдайлетип актырып, кир аяктан ичирбей, кирдүү кийим кийгизбей, канаттууга кактырбай, камчылууга чаптырбай, жетимдигин билгизбей, жедигер тилин тийгизбей, бейшаркытып үйгө киргизбей, бозала туйгун болпоң деп, көкчалдан калган чолпон деп, тулпардан калган туяк деп, туугазына чуунак деп, кечигип чачым өрдүм деп, келин кезде көрдүм деп, белесен аккан булак деп, белгимден калган чуунак деп, минтип бакты баланы бирге жашы илинип, бир жашында билинип, кой көздөрү коюлап, жандуу болуп тирилип, 2 жашка келгенде тили чыкты сөздөлүп, кызык кылык башталды, кылгандарың өзгөрүп, 3 жашына келгенде бойго тарап күч толуп, 4 жашына келгенде андан күчөп алды улук, 5 жашына келгенде бейпай салды жалпыга Чүрөгенден Сейтекке 18 000 аламды, адал менен арамды, жакшы менен жаманды, узун менен кысканы, агы менен караны, улуулардан нусканы, кандай болот жаманы, кандай болот душманы, баарын айтып чыкканы 9 жашка келгенде тынчып батпай элге салык салдырбай, жарты тыйын алдырбай, жарды киши калтырбай, тегиз бөлүп жайма жай, байдын алып байлыгын жардыларга берди Мына ошондо Сейтек карапайым калкына, олжо тапсаң орошон, теңдеп бөлдү жардыга, байдын алган салыгын калкка кайра бөлгөнү, теңчиликти теңдикти кылайын деп көздөдү, Эрсебеңдин баласы эл башкарып жөндөдү Улуу Манас чоң казатка баштаган, биз урпагы жоодон кайра кайтпаган, эркиндиктин жаңы доордун тушунда кыргыз элин бүркүтүндөй таптаган. Айкөл Манас атакемдин бабасы, жүрөгүндө жок тарыдай карасы, көрбөсөм да көкөлөтүп ысымын, сыймыктадым мен кыргыздын баласы. Ким берсе да жакшы берген бактымды, ким койсо да жаман койгон атымды, ушакчыдан не кылам деп сурасам,
5 тыйынга мага сат дейт даңкыңды. Сатам алсын, кайдан билсин баркымды. Чайга салып жутар кезде зар тилин куйкалачу, мен кыргыздын акыны. Карлуу күнү берсе керек бактымды, аяз күнү койсо керек атымды. Ич арамдан не кылам деп сурасам, 1 тыйынга мага сат дейт даңкыңды. Сатам алсын, кайдан билсин баркымды. Кантка салып жутар кезде, кара көңүлүн куйкалачу, мен кыргыздын акыны. Таш идишке куйса керек бактымды, татты идишке куйса керек атымды. Кароолчудан не кылам деп сурасам, балам алсын, бекер бердик даңкымды. Берем алсын, сатпайм кадыр баркымды. Уйчу, койчу, кетменчинин менмен кымбат акыны. Баалай келсе тең келе албайт бул ааламдын алтыны. Чын айтармын, балким жалган угулар. Чыңгыз десе мыр өзүнөн куюлар. Окшош турам мен чыңгызды тоолорго. Ор койгонто улам көзгө урунар. Алыс кымбат сөздө өлөтүн тааныттың, сөзүң менен бүт жүрөктү багыттың. Кереметтүү сөздөрүңдү керектеп, сен кыргызды бүт дүйнөгө тааныттың. Көп чыгарма жазылбай ыйлап калды. Жазуучунун жүрөгү туйлап калды. Учурап орду толгус жоготууга кыргыздын боор ачып сыздап калды. Улуу Манас артына кыргыз деген урпактарын калтырса, Алыкул Осмонов менен Чыңгыз Айтматов өздөрүнүн улуу чыгармалары менен маданий да, тарыхый да эстеликтерин калтырып кетти десек жаңылышпайбыз. Ушуну менен тарбиялык саатыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.